туугандар, урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд деп негиздегенбиз. Бул негизги максаттарыбызды ар дайым айтып келебиз. Сом деле издеп жүрө бербей, сооп да издейли. Сомдун эле аркасынан чуркай бербей, соопту дагы көңүл бурайлы. Анткени сомдор бул жалганда бүгүнкү күндө балким пайдасы тийсе тиер, пайдасы тийбей да калышы мүмкүн. Ошондуктан келгиле урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз муктажда турган канчалаган мекендештерибиз бар, бир туугандар бар. Аллах Таала бул дүйнөгө ар кандай кылып жаратат, сыноо жашоосунда. Ошон үчүн ушундай сыноо жашоосунда эки бутунан муктаждык болуп, мамилдик боюнча эжекебиз жатат. 28 жылдан бери төшөктө Рахат деген эжекебиз. Мына Рахат эженин үйүн баштадык. Азыр ушул Ак Ордо жаңы конушу, Ак Ордо 3 жаңы конушунда ошо Рахат эжекебиздин үйдө болушуна себепкер болобу деген үмүт менен бул энекебиздин үйүн баштадык. 82 жаштагы энекебиздин үйү Кудай буйруса пайдалуу туруп бүтүп, үстү жабылганы турат. Бул жерде болсо мына бүгүн баштадык. Былтырда канчалаган энелерибиз үйгө болсо себепкер болгонго аракет кылганбыз. Аллага шүкүр, алар үйлөрүндө жашап жатат. Эми бүгүнкү күндө бул эжекебиздин үйдө болушуна себепкер болобуз деген мекендештер, сиздерден Алла ыраазы болсун. Мына бүгүнкү күндө бул Гүлмира эжекеге деп салынып аткан үй эле. Бирок Гүлмира эжекеге кандайдыр бир себептер менен Кудай буйруса кайрымдуу мекендештер тарабынан, араб мусулман туугандар тарабынан үйлүү болуп, ал эжеке өз үйүн муктаж адам, майып адам, муктажга жардам берип аткандыгы бул башкага чоң үлгү болуш керек. Ошон үчүн Гүлмира эже дагы балдарына Рахат эженин батасы тийсе экен деп мына өзүнө деген үйүн берип отурат. Ошол жерге Рахат эжекеге үй башталды. Урматтуу туугандар, эми Кудай буйруса бул жерде эртең кирпичтер келип түшөт. Анан мен баса белгилеп айтайын дегеним, ушул эжекебиздин үйлүү болушуна стенасын көтөрүп бергенге деп туш тараптан салымдар болуп, мына Кудай буйруса бул эжекебиздин үйүнө бир үй бүлө өзүнүн атынан бир жылкысын берди, бир жылкы берди, атын берди. Эми бул аты ошо улакат чабылган ат экен. Ошону бергендик ошол үй бүлөгө байкебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөсүнө Аллах Таала амандык жана ден соолук. Бул дүйнөдө адамдар убактылуу, бирок атанын кыйналганын, эненин кыйналганын баласынын кыйналганын ата энесине көрсөтпөсүн. Кудайым бактылуулук жашоо берсин. Бүгүнкү биздин кылып аткан жакшылыгыбыз, жакшылык кылып, Кудайдан жакшылык үмүт кылып атабыз. Ошон үчүн Кудайым биздин ар бир кылган ишибизди кабыл кылсын. Ар бир ишибиз Аллахтын жардамында болсун. Тагдыр бизге кандай сыноо тартуулайт, пенде билбейт. Кимдир бирөөлөрдү мээнет оору менен сынаса, кээ бирине байлык, мансап, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Албетте, ал эми сабыр кылгандарга эсепсиз жакшылыктар бар. Жана Аллах албетте сабыр кылгандар менен бирге болот. Рахат эне 53 жашта. Дартка кабылып, төшөктө жатканына 20 жылдан ашты. Баш калкалап жашаганга үй жок. Айлап жылдап убактылуу батирде жашап келет. 1 жыл болду туура бутумду ампутациялагандан бери такыр жатып калдым. Ага чейин 2 жыл бутум майда, бутум башына майда кантырына сук тийипти да. Ошондон кан жүгүрбөй 2 жыл аны менен алыштым. Ага чейин басып калып, кичине басып, кичине эле басам, таяк менен бастым биртике. Кичине басып, кайра отуруп, жатып калган күндөр болду, баспай алган күндөр болду. Жашаган батирдин акчасын төлөй албай кыйналган күндөрүбүз болгон. Бир күнү телевизордон Азаматтын муктаж болгон адамдарга жардам бергенин көрүп калып байланыштым. Телефон аркылуу кайрылсам эле кичипейли бала экен, чүң десе, ал эле анан кийин чакырсам, абалыңызды өзүбүз барып көрөбүз деди. Анан бир баласы менен келди. Ал бала азыр жокко, Азамат. Келбеле абалыбызды көрүштү, жакшы сүйлөштүк. Болгон жарымызды беребиз же ыйлабаңыз деди. Анда аябай катуу болуп турган болмочу, бутумду жаңылдырып. Азамат Байматов Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү. Ал Рахат эне телефондон байланышканда эненин акыбалы кыйын экендигин түшүндүм. Анан ошо келсек, ошо эжекем чындыгында муктаждык аябай эмеде экен да. Анан ошол себептен баягы көрүп туруп, көз менен көрүп туруп эле
кетип калуу мүмкүн эмес. Анан ошон үчүн колубуздан келишинче баягы кичине болсо дагы ортодо бир көпүрө болойлу деген ниетте ушул эжеге келип жолугуп сүйлөшүп анан аябай жүрөгүм ооруганда биринчи болгондо аябай жүрөгүм ооруп анан барып үйгө барып ушул саат 3кө чейин уктаган эмесмин кечиндечи. Ойлондум, аябай ойлондум. Эжеге кандайдыр бир жолдор менен бир кубаныч тартууласак экен деген ой жүгүртүүнүн ойлонуп анан ушул кроватты туура көрдүк. Рахат эже. Анан эжеге айттым, мен эжеге бир жакшы сюрприз алып келеличи дедим. Эжеге айтпай, ушинтип анан кийин бул кроватты издеп, бул жактан эметип анан ошо Эрлан деген байкебиз ушул нерсени жасайт экен. Ошону акылдашып кеңешип туруп анан алгачкы жолку биздин эжеге тартуулаган сүйүнүчүбүз ушул болду. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мендей жардамга муктаж адамдарга Азамат жана Нурбектей уулдарым бар экендигине кубанып, шүгүр кылып, дуа кылып отурам дейт. Балдарын сыйырмат көрүп төрдө отурганга насип кылсын. Эки дүйнө жакшылык эмес, бактылуулук эмес. Бешке кирсем, бештин эң даражалуусу Фирдауска киргизип, ошол жакта көрүшкөнгө насип кылсын Алла таалам. Ошол алып үйдө дасторконго жакшылыкка жайылып, тигесинде баарыбыздын аман жүрөлүк. Ушул эң негизгиси. Бисмиллаху акбар.